Assalamu алейкум кыргыз элим. Алдыда дүйнөлүк жаңылыктар менен бөлүшүп алып барган мен Орозбек Иманалиев. Жер бетине жакын чоң астероид учат. АКШдагы нааразычылык пандемия менен кошо каптады. Карачидеги ливнде 10 адам набыт болду. Дүйнөдө COVID-19 учурларынын көпчүлүгү ири шаарларда байкалат. Дүйнө колдонулган маскалар жана кол каптар менен булганды. Боронов, Ошто өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппарат чыгарылат. НАСА астероиддин коркунучу жөнүндө эскертет. Футбол аянтынан көлөмү чоң астероид жерге карай учат. Анын диаметри 84 метрден 190 метрге чейин. Аполлон тобундагы PQ-1 учуу жолдору биздин орбитаны кесип өткөн астероидтер 5 августта саат 19:30 жердин жанына минималдуу аралыкта өтөт. Кийинки жол учуусунда 2137 биздин планетага жакындайт. COVID-19 учурлары боюнча алдыңкы орунда АКШ турат. Күнүнө 56 миңден ашуун адам көбөйүүдө. Бирок акыркы айларда дагы бир пандемияга нааразычылыкка кабылды. Өрттөө, талаптонуу жана погромдор Американын шаарларында кадимки көрүнүшкө айланды. Узакка созулган нааразычылык акциялары туруктуу көчө согушуна айлангандай көрүнөт. Каршылашуунун очогу азыр Портленд шаары. Алар демонстранттарды таркатуу үчүн аскерлерди колдонууга аргасыз болушкан. Май айынын аягынан бери кечинде ири масштабтагы кагылышуулар болуп өттү. Мурдагыдай эле карапайым адамдар жана бизнес жабыр тартышат. Чексиз талаптоноодон жана зордук зомбулуктан келтирилген зыянды эсептөө керек. Пакистандын түштүгүндө нөшөрлүү жаан жаады. Карачиде көчөлөрдү суу каптап, көптөгөн авариялар жана электр жарыгы өчүрүлдү. 10 адам каза болду, орточо 10 жашар бала. Нөшөрлөгөн нөшөр шаардын көптөгөн көчөлөрүн толкундуу дарыяларга айлантты. Айдоочулар унааларын таштап, өздөрүн сактап калуу үчүн сүзүп өтүшкөн. Шаарлардын жайгашуусуна ошондой эле жумушка жана кыймылга байланыштуу борбор шаарлардагы адамдар коронавируска көбүрөөк чалдыгышат. Бириккен Улуттар уюмунун коронавирустун дүйнө жүзүнө жайылышы боюнча отчетунда мегаполдуктар пандемиянын эпицентрине айлангандыгы айтылат. Бул тууралуу Коммерсант шейшемби 28 июлда документке таянуу менен жазды. Ири шаарлар бардык учурлардын 90%-ын түзөт. Ири шаарлар алардын уюшулгандыгына, жашоо шарттарынын өзгөчөлүктөрүнө, шаардын жашоочуларынын ишине жана кыймылына байланыштуу аялуу деп айтылат изилдөөдө. Адистердин айтымында пандемияга байланыштуу чектөөчү чаралардын көрүүнүн натыйжасында парник газдарынын чыгарылышынын 5%ке чейин төмөндөшү байкалды. Бирок көчөлөрдө, пляждарда жана океандарда цунами таштандылары, анын ичинде бет маскалар, кол каптар жана кол тазалоочу бөтөлкөлөр бар. Булак Твер Чекитбай. Ош шаарында өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппарат чыгарган завод ишке киришти. Бул туурасында премьер-министр Кубатбек Боронов брифинг учурунда билдирди. Өкмөт башчы Бишкекте кырдаал бир аз турукташканы менен Ош шаары, Жалал-Абад жана Ысык көл облустарында абал оор бойдон алып жатканын белгиледи. Учурда ар бир региондорду медициналык жабдуу менен камсыздоо иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү жаңылыктар ушуну менен аягына чыкты. Каналга катталып, дүйнөлүк жаңылыктар менен кабардар болуңуздар. Бардыгыңыздарга көңүлдүү кеч каалайбыз. Даярдаган Али Токтомушев.